Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Биз ар бир көрсөтүүбүздө мыкты таланттар менен, поэзия таланттары менен маек куруп, алардын өнөрү менен таанышып, ырларын угуп, жакшы маек куруп келебиз. Бүгүнкү программада дагы коногубуз бар. Ал Алай районунун тургуну Алмамбет кызы Зулкумар айым. Саламатсызбы? Келиңиз анда маектин башында эле өзүңүздүн мына ушул өнөргө болгон багыт алган себебиңиз жана чыгармачылыктагы баштапкы жылдарыңыз, балалык кезиңиз, туулуп өскөн жериңиз жөнүндө бизге айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга? Менин аты жөнүм Алмамбет кызы Зулкумар. Өзүм Ош областынын Алай районуна караштуу Алай районунун тургуну болом. Мен өзүм кичинекейимден бери ушул чыгармачылык жаатка кызыгып келем. Мектеп учурунан бери десем болот. Мектеп учурунда өзгөчө кара сынактарга катышып, ырдап, ыр окуп, алып баруучулук жактан дагы өзүмдү сынап келгенмин ушул убакка чейин. Ошол аркылуу өзүмдүн жан дүйнөмдөгү бир жагымдуу нерселер ойгонуп десем болот. Ошол аркылуу ушул чыгармачылык чөйрөккө келип калдым. Ыр жазып, ыр окуп, ырдап жүргөнүмдүн бирден бир себеби бул биринчиден ата энемдин колдоосу жана ошондой эле өзүмдүн туугандарым жактан келген десем болот. Ата журтумдагы, тага журтумдагы чыгармачылык чөйрөдөгү инсандар. Өзүм ушул 2-3 жылдын жүзү болду ыр жазып, ыр окуп келгениме. Азыркы учурда дагы ошол менен алекмин. Жана мындан сырткары дагы өзүм ырдаймын. Башка акындар сыяктуу эле мен дагы өзүмдүн кичинекей жан дүйнөмдөгү болуп жаткан уйгу туйгу деген нерселерди ырга түшүрүп, башкалар сыяктуу чоң акындыкка азыр кадам таштап жаткан учурум. Мендей сүйгүн Адылбек Ихромбек деген. Көккө карай бакыттын учагында, көкөлөймүн бийиктен учамында. Сууп кеткен көңүлдү жылуу кылып, сулуу турса өпкүлөп кучагымда. Сүйө албайт деп башканы ойлодуңбу? Чөнтөгүңө салып кой ойлоруңду. Менсиз жашай албайт деп ойлодуңбу? Мен айтайын жашоодо болгонумду. Сени менен болууну көп тиледим. Сезимимди абирок деп келедиң. Курдум бүгүн сүйүүнү башка менен. Кучактадым, тойгончо өпкүлөдүм. Ойлодуңбу, болот деп тегинде арман. Ойлобоймун сүйүүңдөн көңүл калган. Сапырылып сезимим көккө учуп, сага арналган жүрөктө кегим калган. Ооба, туура канча ирет кызгандырдың. Азап бердиң, карекке сиз калтырдың. Келме кезек келерин билбедиңби? Келди бүгүн, менин да кызгандыргым. Жалган сезим башкага бербей жүргүн. Сүйүү үчүн күрөштү теңдей жүргүн. Мен сүйгөндөй сүйүлгүң келип турса, сен да мендей башканы, мендей сүйгүн. Мен уnuттум, мага эми келбей жүргүн. Мээрими жок сүйүүңдү бербей жүргүн. Мага окшоп бактылуу болгуң келсе, махаббатың сен дагы мендей сүйгүн. Кош махаббат. Мен кетемин, кечээке бакыт күнүм жарык кылып. Келбестин кайра сага камын кылып. Жүрөккө арман жүктөп, мен кетемин, жүзүмө жылмаюуну тагындырып. Кете берем, туйгуну сага деген жалындырып. Тагдырдын бергенине тамын куруп. Туңгуюк жол болсо да кете берем, турсам да махаббаттан алым куруп. Унутамын бал ширин ак сүйүүмдү жаңылдырып. Балтала бет жүрөктү багындырып. Башканы пайдаланып унутамын, бакытты ошол менен чагылдырып. Келбеймин, күтсөң да кош каректи жалын кылып. Күйүттөн чыгыш үчүн баарын кылып. Кучагың түбөлүккө ачсаң дагы, келбеймин, кийин сени сагындырып. Кучагың түбөлүккө ачсаң дагы, келбеймин, кийин сени сагындырып. Ыр жазууда негизи рифма, саптардын дал келиши жана албетте ошондой эле уйкаштык деген нерселер дагы бар. Ар бир акын мына ушул нерсеге баш уруп көңүл бурат деп эсептейм. Анын сыңарындай сиз дагы мына ушул нерселерге көңүл бурасызбы? Жана ырларыңызды дайыма өзүңүз угуп көрүп, же болбосо текшертип турган устат акындарыңыз барбы? Бизде деле бул ыр жазууда жөн эле оюңдагы нерсени калемге же болбосо калем менен актай баракка түшүрүп коюу эмес, албетте анын өзүнүн оорчулук
жааты бар. Уйкаштыктар деген бар бизде. Уйкаштыктарды албетте карайбыз ал жактан. Анын да түрлөрү бар. Маани маңызына карап кээде өзгөртөбүз. Жана ошондой эле менин өзүмдүн боюнчаларымды мен жазып бүткөндөн кийин албетте устаттарымды текшергизем. Мени ушул жаатка алып келип, ушинтип тарбиялап, өстүргөн эки устатым бар. Ошол экөөнүн сөзсүз түрдө өрүңдү текшердирип өткөзүп алып, анан кийин оңдоймун да сөзсүз. Малик Назарматов жана Адылбек Икрамбектегин деген эки устатым бар. Ошолорго терең ыраазычылык азыр эфирден пайдаланып айтып калайын. Ошол устаттарым аркылуу ушул чыгармачылык чөйрөгө келип, ушундайларды жазып, көп адамдар менен тааныш болуп, сонун чөйрөдө жүрөм азыркы учурда. Өзүм Өрнөк Башатты адабий коомдук бирикпесинен чыкканмын. Ошол жактын мүчөсү боламын. Азыркы учурда ошол жаатында жүрөбүз. Сенде не бар? Айтсаң чындап, сенде кайдан агантип? Аруу, таза касиет бар бүтпөгөн. А болбосо ушул мүнөт турпатың, ашыктыгың, махаббатың түптөгөн. Сенде не бар? Кетирбеген өзүңдөн. Чырмаламын унута албай азырда. Улам эле жазбайм деймин агайра. Жазып келем түгөнбөгөн жаңырга. Сенде кайдан? Арбап алуу адамды, кантип мени сүйдүргөнсүң жеги жок. Көөдөнүмдү куйкалаган ышк ото, көзүм жетет, айыктырчу эми жок. Не бар анча өйкөп турат жүрөктү, эмнеликтен ыра көрбөйм башкага. Бир сураныч менден кечип кетсең да, бирге түшкөн сүрөттөрдү таштаба. Билем азыр жандап жүрөт өзгө жан, бирок оюң менде экени анык да. Менде да сен, сенде да сен болуп өтөсүң. Сенден башка сүйбөйм ушул жарыкта. Канча өмүр, канча жашооң болсо да, сени сүйүп калаарлыгым аныкта. Барктай бил кыргыз мырзасын. Түпкүрү болот санаттын, термеси болот жамактын. Жан болот элдин бөлөкчө, жигити Жалал-Абадтын. Кайыгы болгон калактын, татымы болгон тамактын. Селкилер колдон чыгарба, мырзасын Жалал-Абадтын. Ишке ашат баардык үмүтүң, жалкыбайт иштен күнүтүн. Өкүнбөй өмүр сүрөсүң, ошондон сүйсөң жигитин. Жашоодон болбойт арманың, иштерман болот балдарың. Ойлонбой туруп сүйө бер, ошундун ыйкан багбаның. Жаз келсе баткен кулпурат, чымчыгы сайрай чуркурап. Балары шимип гүлдөрүн, өрүксар турат колпурап. Назданып койсоң аба деп, айгүлдү терет сага деп. Талаша бергин ардайым, баткендик жигит мага деп. Мойнуңа ашыру тагам дейт, канткенде сага жагам дейт. Таластын сүйсөң балбанын, көтөрүп билди чабам дейт. Кыйнабай сени турмуштан, фасолюм менен багам дейт. Каникей кылып өзүңдү, кастарлап сыйлап алам дейт. Оюңду бөлбө жаманга, барбасын анык саранга. Көлүмдөн сүйсөң жигитин, жүрөсүң катамаранда. Жокчулук эмне билбейсиң аларда акча саманда. Буйруп айт андай жыр калды, мен деген ар бир адамга. Ойлонбой такыр калыңдан, узап айт кадам жаныңдан. Бактылуу болгуң келсе эгер, жигитти танда нарындан. Дазмалың турат титиреп, байыйсың кандай көтөрөп. Кымызга тоюп күнүгө 5 бармак жейсиң үчүрөт. Жол катар сереп салып кет, чүйдөн да кабар алып кет. Кең пейил болот жигити, сары өзүн да калып кет. Бүт кызды Кудай колдосун, наристе бассын ордосун. Жашагың келсе заман бап, Бишкектен болсун жолдошуң. Таңдагын бирди турбачым, татына сулуу курдашым. Кадырлап, сыйлап барктай бил, кыргыздын ар бир мырзасын. Кадырлап, сыйлап барктай бил, кыргыздын ар бир мырзасын. Көзүмдө муң, көкүрөктө азаптар. Күйбөгөн жер күр болууда күнүгө. Кеткен күнүң караңгыга тушалып, канаттанбай, тойбой жүрөм сүйүүгө. Ооба, жандап жүрөт мени жакшылар. Орунуңду бербейм бирок башкага, ойлорумдун баары сен деп буулугуп. Опколжуган сезим жүрөт жаштана. Көңүлдө сен, колдон кармап өзгө жан. Элесиң бар, ээрчиң бирок башканы. Эзилүүдөн чарчап акыр жүрөкта, өзүң үчүн күрөшүүнү таштады. Сүйбөйм деймин бар дейсиңби чындыга. Чындык ушул чырмалган мынторуңа. Чыркырашып турса дагы сезимдер, чыкпай койдум тоскоол болуп жолуңа. Жыргап жүрөм, ойноп жүрөм ананда.
Мен теңимди тапкан сенин оюңда, өткөндөгү сүрөттөгү жигиттен текеберим кызгандың моюнда. Жанымда ал, жашоомду сен бүтпөгөн. Жашым төгүп ыйлап алам билгизбей, түн жарымда жан тыңбаган жүрөгүм уктай албай, билбейм экен кимди издейт. Ызгар, кала. Мен да муздак ошондой жалбырактай болом күздө үзүлгөн, туш тарапка чачырады максаттар, кыялдарда шуро сыңар тизилген. Кыштай муздак, жалбырактай үзүлгөн. Эргүү деп коебуз. Ар бир адамда мисалы үчүн кайсыл бир нерседен эргүү алуу болот. Мисалы үчүн жаратылыш коюнунда дейбизби, көп учурда эргүүнүн кандай учурда келерин билбейбиз деп дагы айтышат. Ал эми сизде эргүү кандай учурда пайда болот? Же болбосо бунун мезгил санагы бир учуру болбойт деп эсептейсизби? Көбүнчө башыңа оор иш түшкөндө же бир кандайдыр бир сыноолор келип калса, ошол учурда дагы көбүнчө кыйналган нерсеңди, жан дүйнөдөгү нерсеңди ошол ыр аркылуу чыгарып аласың да. Эми бир аз ыйлайсың, ошо ыйлаганда өзү эле ырлар сени бул жагынан чыга баштайт да, ушундай деп анан ошону көбүнчө сразу кагаз бетине түшүргөнү аракет кылабыз. Мага көбүнчө ойлонуп отурганда, жалгыз калганымда, кандайдыр бир жерде өзүмчө ойлонуп, мындай жашоодон сонун бир көз караштарды карап, ошондой маалдарда мага көп илхам, шик көп пайда болот, илхам келет. Ошол маалда көбүнчө ыр жазууга аракет кылам. Баштык соргон күндөрүм. Адылбек Икрамбектегин. Ойгончу кез атпастан агарып таң, ойночу кез топ болуп жаралып шаң. Бизге келген өмүрдүн таттуусу ошол, бир үзүндү айтайын балалыктан. Апа, апа, бал уйкум качты менин. Апа, курсагым ачты менин. Апа, алдейыр айчы десем, апам айтып уктатат жакшы кебин. Апа, менин көйнөгүм кайда калган? Апа, күрөң байпагым кайда салгам? Ай, балам ай, төшөгүң кара десе, апа, таптым деп күнүм кайталанган. Апа, оңу ботинкем текшерип бер. Апа, менин топчумду өткөрүп бер. Апа, менин атымды көрбөдүңбү? Атым байлайм, эриштен жип бөлүп бер. Тал чыбыкты ат кылып минип алып, тар көйнөктү жонума кийип алып, таң азанда оюнга шашылчу элем, таяк мылтык мойнума илип алып. Жарты нанды үкөктөп колум алып, жашчылыкта көчөдөн тоюп алып, сүт иштесе шашылып кетчү элем, сүзмө куйган баштыкты соруп алып. Бүгүн аттың кетиптир жаштык колдон, бакытыңа тойбогом аздык болгон, бирок дале эстеймин бир жылмайып, балалыгым андагы баштык соргон. Бирок дале эстеймин бир жылмайып, балалыгым андагы баштык соргон. Алганым менде иши албас. Тынч эмес жүрөк, тынч эмес оюм акылым. Бүгүндөн кийин ата албай калдым жакыным, боолугуп туруп, буркурап туруп, ызааңда ыр жазды сага, акыркы ирет акыным. Байкасаң жатат сагыныч ар бир сабымда. Баалаба мейли, мендейди такыр сагынба, күйөйүн түтөп махаббат деген алоодон, кетсең кет, мейли, мага окшогот кожо кылба. Үмүт бар, күйүп, күтүүдө бирге жанашып, жан дүйнөм баарысы жалгыз сага ашык. Кош деген өзүң кол шилтеп койдум мен деле, кантейин анан башкага турсаң жарашып. Тең көрбө, мейли теңсиңбе, тепсе, талкала, качсам да билбейм элестет сени аркала. Өрттөнүп кетем меники эмес болсоң да, өзүңдү кээде кетиргим келбей башкага. Унутту дебе, өзгөрдү дебе, суранам. Болбогон жолду канча ирет сага улагам, боору таш болдуң, бөтөнгө кетип жөнөлөм. Бир күндө алсыз, өңүмдөн өчүп кубарам. Учурда таттуу, тамшанган ширин түштөсүң, убайга салдың, сананын берип бүтпөсүн. Ошону гана тилеймин сага жүрөктөн, сага да, анан мен көргөн күндөр түшпөсүн. Сен сүйсөң деле, түшүнөм аны кайталам, алганың мендей бийиктеп карап сүйбөсүн. Сен сүйсөң деле, түшүнөм аны кайталам, алганың мендей бийиктеп карап сүйбөсүн.
сүрөтчүлөр мисалы үчүн сүрөт тартуу аркылуу өздөрүнүн бир ичинде болуп жаткан бугун же болбосо ичиндеги бар кайгысын дейбизби, ал эми музыканттар музыка аркылуу өздөрүнүн ичиндеги толуп жаткан нерсесин музыка аркылуу жеткирет да. Ал эми акындар да мына ушул ыр жазуу аркылуу өзүнүн ичинде болуп жаткан алай дүлөй нерсени, мына ушул маселени ыр аркылуу толугу менен жеткиргенге болобу? Ооба, негизи акындар деле өзүнүн жан дүйнөсүндөгү тарбияны, айта албаган нерселерди ыр аркылуу башкаларга акыл насаат катары жеткизсе болот албетте. Ошондой эле музыканттар өзүнүн ырын ырдап башкаларга тарбия берсе, бизде көбүнчө акындар ошол актай кагазга жан дүйнөсүндөгү нерселерди чыгарып жазып, ошол аркылуу дагы башкаларга тарбия бере алат. Албетте болот. Ошондой эле көп нерсени биз иш жүзүндө ашырыш үчүн дагы бул биринчи жан дүйнөбүздөн ошол нерселерди чыгарып алабыз. Башкалар сыяктуу өзүбүздүн чөйрөдөгү нерселерди тактап алып, анан кийин башкаларга тарбиялык мааниде жеткизсек болот. Сого бер албу жүрөк токтобостон. Жанчылып удургууда сезимдерим, жан дүйнөм туят анын эзилгенин. Жеңебиз аманчылык күндөр болсо, жашоонун ызгар, аяз мезгилдерин. Көөдөнүм ыйлам сурайт өксүгөнсүп, куу турмуш сыноолорун жектегенсип, кыялым алып учпай муңга батат, калгандай шаан шөкөттөн четтегенсип. Санаанын кайрыктарын коштобостон, сапырып чачып салгын токтобостон, сага мен баатыр деген өрден берем, сого бер албу жүрөк токтобостон. Сага мен баатыр деген орден берем, сого бер албу жүрөк токтобостон. Адам бойдон өтөйүн бул өмүрдөн. Чыйырына түштүм да жаман жолдун, чындыгында таптакыр тамам болдум. Артка таштап акылсыз күндөрүмдү, адам болгум, келетей адам болгум. Кулагыңа жетсегер жамактарым, куйлат да маңыздуу санаттарым. Кетелекте адамдык сыпатымдан, көрсөт мага түз жолду жаратканым. Алыс кылгын ар кандай азабыңдан, акылсызга тепсетчү мазагыңдан, жамандардан адаштыр суранаарым. Жаңылбаймын оңбасчу кадамыңдан. Арылайын муңайып түнөрүүдөн, аянбагын аруулук жиберүүдөн, аденемдин атына доо кетирбей, адам бойдон өтөйүн бул өмүрдөн. Келиңиз анда маектин аягында өзүңүздүн мына ушул окурмандарга карата өзүңүздүн жеке жаңылыктарыңыз же болбосо адабият чөйрөсүндө кандай өзгөрүүлөр күтүп жатат, мына ушул нерселер жөнүндө бизге айтып өтсөңүз. Рахмат, мен өзүм азыркы учурда поэзия жаатынан бир аз алыстап турган мезгилим. Кайра буюрса алдыга дагы кадам таштап, жаңы чыгармаларды жаратууга аракет кылып жүрөм. Ошондой эле азыр мен көбүнчө ыр жаатына, музыкальный жакка өтүп кеткенмин. Өзүм ырдаймын. Ошол себептен азыр комуз үйрөнүп жаткан учурум, өзгөчө бир таланттарды киргизип, өзүмдүн жашоону өзгөчө кылайын деген мааниде. Жана ошондой эле азыр өзүм ушул жумушум бар, жумуш кылам. Анан мен өзүмдүн жаңылыктарым ушул. Буюрса дагы алдыда чоң максаттарым бар. Ошолорго жетүү эң башкысы. Зулкумар айым, маегиңизге рахмат. Бүгүнкү көрсөтүүгө келип, мыкты өзүңүздүн жакшы ойлоруңуз, жигердүү максаттарыңыз жөнүндө айтып бердиңиз. Ардактуу теле көрүүчү, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдө дагы мыкты мына ушундай таланттуу жаштар менен маек курганча саламатта калыңыздар.